Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Нурзада Сүйүнөлиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Үстүбүздөгү жылы 26-29 октябрь күндөрү Казакстандын Астана шаарында Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин басма сөз кызматы билдирет. Маданият күндөрүнүн программасына ылайык анын алкагында кыргыз киносунун күндөрү, кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналган тегерек стол жана кыргыз казак элинин эл артисттери, эл сүрөтчүлөрү, эл акын жазуучулары, кино ишмерлери, илимдин докторлору, академик, коомдук ишмерлеринин жолугушуусу өтөт. 27 октябрда Маданият күндөрүнүн расмий ачылышына карата кыргыз искусствосунун чеберчилигинин гала концерти өтүп, театр фойесинде Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарынын жана кол өнөрчүлөрүнүн көргөзмөсү орун алат. Ал эми жыйынтыктоочу 29 октябрь күнү Кыргызстандын Маданият күндөрүнүн салттуу жабылышы өтүп, анда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын Саманчынын жолу спектакли коюлат. Кыргызстандын Маданият күндөрүнүн делегациясын Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов жетектеп барат. Кыргызстандан бул маданий саамалыкка 300дөн ашуун адам баруусу күтүлүүдө. Быйылкы жылга Баткен облусуна бекитилген бюджет 4 миллиард 197 миллион сомду түзгөн. Бул тууралуу финансы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйүнөлиев билдирди. Анын айтымында быйыл сентябрь айынан баштап өнүктүрүү программасына тескеме чыккан. Анын негизинде 500 миллион сом Баткен облусуна бекитилген. Бүгүнкү күндө Баткен облусуна жардам көрсөтүү үчүн жергиликтүү тургундарды колдоого, турак жайларды калыбына келтирүүгө жана башкаларга 100 миллион сом, чек ара аймактарына 110 миллион сом которулду. Мындан тышкары капиталдык салымдар беренесинин көлөмү 3 миллиард сомго көбөйтүлгөн. Бүгүнкү күндө финансы министрлиги тарабынан 1 миллиард сом бөлүндү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ал сумманы пайдалануунун жыйынтыгын эсептеп бизге сунуш менен кайрылат. Анын негизинде кошумча каражат бөлүнөт, дейт ал. Бишкекте коомдук транспорттор текшерилүүдө деп кабарлайт муниципалитеттин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, күз-кыш мезгилинин башталышына байланыштуу Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров транспорт жана жол транспорттук инфра түзүмдү өнүктүрүү департаментине Борбор калаадагы коомдук транспортторду катуу көзөмөлгө алууну тапшырды. Материалдык техникалык жабдыктарды даярдоо, кышкы дөңгөлөктөрдү, аккумуляторлорду, троллейбустардын, автобустардын жана кичи автобустардын салондорун жылуулоого өзгөчө көңүл бурулсун. Ошондой эле баардык акыркы токтоочу пункттарга материалдык ревизия жүргүзүлсүн. Транспорт департаменти тарабынан рейд жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында кичи автобус кызматтарын фирмаларынын айдоочуларына карата 14 мыйзам бузуу аныкталган, 7 акты 3 протокол түзүлдү. Бул багыттагы иштер уланууда. Рейдтик иш-чара үзгүлтүксүз өткөрүлүп, ташуучу фирмалардын абийирсиз жетекчилерине жана айдоочуларына тартиптик чаралар көрүлөт. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери Манас проспектисиндеги жер астындагы өтмөктү иретке келтиришти. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай, алар дубалдарды актап сырдашты. Жумушка 7 кызматкер тартылган. Мэрия шаар тургундарын тазалыкты сактоого, калаанын мүлкүнө аяр мамиле кылууга чакырат. Бүгүн шаардын тазалыгын 632 тазалоочу, 194 жүктөгүч жана 84 атайын техника камсыз кылууда. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жана шаар райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери облус аймагында мал уурулук фактыларын алдын алуу максатында жерлерде жайгашкан мал базарларда алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Нарын облустук милициясынан кабарлашкандай, облус аймактарында жалпы 6 мал сатуу базары ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анда 10го жакын видео көзөмөл орнотулган. Мал уурулукка жол бербөө жана алдын алуу иш аракеттерин жандандыруу, сырттан мал багуу үчүн жалданып келген адамдарга тийиштүү иштер алынып барылууда. Ошондой эле милиция кызматкерлери мал ээлерин ар ким өз малына сак болуп, кароосуз калтырбоого чакырып өтүштү.
Кыргызстанда кыз келиндер арасында 2023-жылы өтө турган футбол боюнча Азия кубогунун тандап алуу ойундары өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Азия кубогун өнүктүрүүгө Азия футбол конференциясынын өлкөлөрүнүн арасында 20 жана 17 жашка чейинки кыз келиндер арасында биринчи тандоо туру келерки жылга пландаштырылган. Киор 1-ге кабыл алуучу катары 8 өлкө тандалды. Жалпы 31 команда катышып, 4 командадан турган 7 тайпа жана 3 командадан турган 3 тайпа төмөнкү өлкөлөр тарабынан уюштурулат. Бангладеш, Камбоджа, Иордания, Кыргызстан, Лаос, Палестина, Таиланд, Вьетнам. Киоржыга 29 команда катышып, 4 командадан турган 5 тайпа жана 3 командадан турган 3 тайпа төмөнкү мамлекеттер тарабынан уюштурулат. Гуам, Иордания, Кыргызстан, Монголия, Сингапур, Тажикстан, Таиланд, Вьетнам. 20 жана 17 жашка чейинки кыз келиндер арасында Азия кубогунун чучулак аземи 2022-жылдын 3-ноябрында Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өтөт. Эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек, Туркиянын Диярбакыр шаарында ЮНЕСКОга дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген баалуулуктары менен көптөгөн туристтерди өзүнө тартып келет. Ошол мурастардын бири Хевсел бакчасы, анда 180ден ашуун канаттуунун түрү байырлап, бир нече жаныбарлар корукка алынган. Кесиптешибиз жеринен тартып келген материалга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Диярбакыр Туркиянын эң байыркы шаарларынын бири. Анын тарыхы бир нече миң жылдыктарды камтыйт жана байыркы цивилизациялардын изин сактайт. Шаар өлкөнүн түштүк-чыгышында Тигр же Диджле дарыясынын жээгинде жайгашкан. Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım. Диярбакыр Дижле булак суулары каптаган өрөөнүнүн четинде эң сонун жерде жайгашкан. Байыркы шаар жана тоо тектүү кара базальттан жасалган. Илгерки массалык дубал менен курчалган. Анын артында кооз мечиттери, кызыктуу чиркөөлөрү, таасирдүү хандары жана кооз сарайлары бар. Таш төшөлгөн көчөлөрдүн лабиринти да жатат. Биз Диярбакырдын борборунда турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, буякта темир иштелип жатса, буякта соода кылып жатышат. Ал эми оң жагымда турган Сүлүклүү хан деген атайын бир убагында буякта караван сарай болгон экен. Сүлүклүү деген бул сүлүк курт дегенди түшүндүрөт экен. Имараттын ортосунда булак жайгашыптыр. Ошол булакты сүлүктүү куртту алып, дарыланып келишкен айтууда. Ал эми өзүңүздөр байкагандай, бул жер жаштардын ордосуна айланган. Жана түрктөрдүн жакшы көргөн кофесин дагы дамын татып алат. Yemek yedikten sonra kahve içeriz. Biz tamak içken son kofe içeriz. Bul kofeni көрсөтүп берейин. Бул кофенин ичинде сүтү бар, бирок шекери жок. Адегенде сууну жутабыз, андан кийин лукумду жеп коебуз. Түрктөрдө кофе ичүү каадабыз бар. Эгерде конок сууну биринчи ичсе, кофени токтото тур, сүйлөшө турган сөзүм бар дегенди билдирет. Ал эми лукумду биринчи жеп жиберсе, курсагым ачка деген ишарат. Биз кофени Осмон доорунан бери аздектеп ичип келебиз. Kahve adetinde. Diyarbakır yolunda toz olmuş dağlarım. Диярбакыр өзүнүн кол өнөрчүлүгү, күмүш, баалуу металлдардан токулган зер буюмдар, керамика, жибек жана кийиз буюмдары, сайма, килем току, жез жана булгары иштетүүсү менен да белгилүү. Ушундай колго жазалган баалуу таштарды да көрсөк болот. Бул 200 лира турат экен. Ошондой эле мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул чырактар түрктөрдүн Осман империясынан келген. Жана дагы колго жазалган карапаларды, идиш аяктарды жарык берүүчү жана да кофе иче турган идиштерди да таба аласың. Албетте мунун баары тең бир гана Диярбакырда. Ошондой эле Диярбакырда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген Хевсел бакчасы бар. Хевсел бакчасы Дижле дарыясынын жээгине жакын жайгашып,
700 гектарлуу түшүмдүү жер. Бакча 2013 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Диярбакырдагы дагы бир улуттук мурастардын бири бул Хевсел бакчасы болуп саналат. Анын аянты 7 километрди түзүп, 2013 жылы бул ЮНЕСКога киргизилген. Жана ошондой эле бул жерде 185тен ашык куштун түрлөрү бар. Андыктан Туркия Республикасы бул жерди көздүн карегиндей сактап, корукка алган экен. Хевсел бакчасына бир катар келген куштар эс алуу үчүн конушат. Түштүк чыгыш Анадолунун эң чоң канаттуулар коругу болуп эсептелинет. Маселен, узун буттуу карыя жана бал бадал, кадимки жылан бүркүтү, үй үкүзү жана кестерел жана башка көптөгөн канаттуулардын түрүн көрө аласың. Белгилей кетүүчү жагдай, коруктун аймагына суусар, түлкү, кирпи да кездешет. Ош шаарында президент Садыр Жапаровдун элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыгын аткаруу алкагында кыргыз элинин коом түзүү жана эл башкаруу тажрыйбасындагы салттуу институттар, үй бүлө аксакалдар элдик курултай иш-чарасы өттү. Анда учурдун маанилүү маселелери талкууланды. Ош областында учурда элдик курултайдын делегаттары шайланууда. Алар 1 жылдык мөөнөткө шайланат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жергиликтүү кеңештердин депутаттары, чет мамлекеттин жарандыгы бар адамдар, мурда соттолгондор элдик курултайга делегат боло албайт. Жана дагы Ош облусунун жетекчилиги бүгүнкү иш-чарада делегаттар жоо боюнча элдик курултай мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан маселелерди талкуулоо максатында өткөрүлөт деди. Ал эми шайлоого келгенде бийлик өкүлдөрү таптакыр аралашкан жок. Бул элдин өзүнө берилди. Мына айрым айылдарда 3 сааттап, 4 сааттап созулуп атат шайлоонун жүрүшү. Себеби делегаттарды шайлоо көптөгөн адамдар ошо делегат болуп элдик курултайга баргысы келип, бири-бирин көрсөтүп отуруп, анан ошонун ар бирин элдик добушка салып атып, эл гана өзүнүн добушу менен чечип атат. Мына бүгүн бизде 91 аймак болуп бөлүнгөн. Бул 88 айыл өкмөтү, 3 райондук деңгээлдеги шаарыбыз бар. Мына ушул 91 субъектте 555 айылда бүгүнкү күндө шайлоо өтүшү керек. 356 айыл мына бүгүнкү күндө өтүп бүттү. Бүгүнкү иш-чарада президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен элдик курултай жөнүндө убактылуу жоо бекитилип, анда курултай 1000 делегаттан туруп, ага президент жылдык кайрылуу жасай турганы айтылып, катышуучулар курултайдын мааниси тууралуу сөз козгошту. Анда айтылгандай, президент жыл сайын элдик курултайды өлкөдөгү иштин абалы жөнүндө жылдык кайрылуу жасайт жана элдик курултай сот адилеттигинин иштери боюнча кеңешке өз өкүлүн шайлай алат. Кептин баары бүгүн элдин колунда. Ошол эл ичиндеги бир калыс, адилеттүү, билимдүү, ак сүйлөгөн, так сүйлөгөн адамдарды шайлап жөнөтүү бул элдин өзүнүн колунда да. Азыр баягы салыштырмалуу ушул бийлик бутактарынын ичинен өкүлчүлүктүү бийлик бул кеңештер да. Ошондуктан даяр структура жоктугунан ушу жерлердеги уюштуруу иштери ушу жергиликтүү кеңештерге берилген. Мен уюштуруу комитетинин мүчөсү катары дагы бул документтердин кезин кабыл алууга катышкан киши катары дагы биринчи азыркы курултай институту толук кандуу өзүнүн структурасы орной элек мезгилде бул туура эле чечим деп ойлойм. Элдик курултай 1 жылда 1 жолу өткөрүлөт. Анын датасы президент тарабынан аныкталат. Өлкө башчы же курултайдын аксакалдар кеңеши кезексиз элдик курултайды чакырууга укуктуу. Бүгүн курултайдын курамы жана мааниси боюнча кеңири талкуу жүрдү. Демилгеленип аткан курултайдын мааниси жөнүндө ушул илимий чөйрөнүн ой пикирлери, окумуштуулардын ойлору жана аны ошол элге жеткирүү максат болгон. Ошондуктан бүгүн биздин атайын ошол уюштуруу тобунан келген мүчөлөрдүн докладдары болуп атат. Андан сырткары ушул университеттеги окумуштуулардын илимий докладдары болуп атат. Ошол жакын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, коомчулуктан келгендер, жаштар, интеллигенция деген өкүлдөрдүн баардыгы катышуусу менен ушул маалыматты жеткирүү боюнча бир негиздүү конференция болуп атат деп айтсам болот. Белгилей кетсек, жоого ылайык элдик жыйындарды өткөрүү укугу жергиликтүү кеңештерге берилип, уюштуруу иштерине жергиликтүү бийлик көмөк көрсөтүүдө. 2022 жылдын 25 ноябры элдик курултайга Ош областынан шайланган 179 делегат катышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Түркия Республикасы туризмди өнүктүрүүдө жеке деңиз жээги эле эмес, башка аймактарында жакшы өнүктүрүшкөн. Диярбакыр шаарындагы оң көздүү көпүрөсү жана тамшанткан табигый тамактары менен канчалаган туристтерди өзүнө тартып келет. Анда сөз башынан болсун. Диярбакыр Түркиянын белгилүү жана байыркы шаарларынын бири. Бул жака жетүү кыйын эмес. Ал эми бул үчүн сиз учак же автобусту колдонсоңуз болот. Ал жака учак менен кантип жетсе болот. Түрк аба жолдорунун учагы Диярбакыр Yeni Hava Limanı аэропорту шаарынын борборунан 8 километр алыстыкта жайгашкан. Бул жерде түз эл аралык каттамдар каралган эмес. Андыктан Стамбулга же Анкарага трансфер менен учуш керек. Бул шаарлардын аэропортунан Диярбакырга Түрк аба жолдору жана Pegasus аба жолдору тарабынан күн сайын бир нече каттам жүрөт. Учуу узактыгы 1 саат 30 мүнөттү ээлейт. Аэропорттон шаардын борборуна жетүү үчүн такси колдонсоңуз болот. Дал ушул мен кетип бараткан бул көпүрөнүн аты Сезимле деп аталчу экен. 1065-жылы курулуптур. Бирок эмнегедир кийин 10 көзлүү деп атап коюптур. Биз же которгондо 10 көздүү же 10 көзөнөктөн турган аркадан турат экен. Алды жагынан көрүнгөндө жакшы байкалат. Бул узундугу 53 метрди түзсө, бийиктиги 23 метрди түзөт экен. Жана дагы өзүңүздөр көрүп тургандай кереметтүү Инжле дарыясынын бойлоп өтөт экен. Старый город Мардин. Диджле дарыясы аркылуу Мардина менен Диярбакырды байланыштырган көпүрө 1065-жылы Корт улутундагы элвилер тарабынан курулган. Бул жерге туристтер жана үйлөнүү тойдо эл көп келет. Emeviler. Көпүрөдөн сиз жергиликтүү тургундардын улуттук аспаптары менен ойногон музыкасын жандуу уга аласыз. Кичинекей оюнга тойбогон балдар кээде коштоп бийлегенди жактырат. Көпүрөнүн кире беришинде меймандар үчүн атайы бир нече тапчандар курулган. Каалоочулар тамак ашка буйрутма берип, оң көздүү көпүрөнүн жанында Диджле дарыясынын жээгинде рахаттанып, кеңири эс алсаңыз болот. Диярбакыр буудай, кунжут жана дарбызды көп өндүргөн. 19-кылымдын аягы жана 20-кылымдын башында батышка мейис, бадам, өрүктү экспорттап турган. Ангур ичкилери жана койлору жигерди өстүрүлүп, жүндөрүн да иштетишкен. Истанбулдан Египетке, Сирия сыяктуу башка өлкөлөргө ангур ичкилеринин жана койлорун сатып алуу үчүн соодагерлер байма-бай каттап турган. Ангур ички демекчи, айрым кафе, ресторанына барсаң, улуттук баалуулуктарын өзгөчө барктап, ангур ичкисин катытып коюшса, муздалган эттерин айнек муздаткычка асып коюшат. Албетте, мунун баары туристтерди кызыктырбай койбойт. Атадан баласына мурас катары калган шишкебекчилер да бар экен. Алар муундан уунга калтырып, ашканасын иштетип келет. Бул ашканада эң негизги тамагы боор этинен жасалган шишкебек. Ошондой эле тоок жана фарштан да жасалат. Биздин чыгармачыл жамаат бул өзгөчө шишкебекти бышыруу ыкмасын бирге байкап көрдүк. Диярбакырда эт көп желет. Бирок канчалык жеген менен ашказанын ылдам эле сиңирип кетет. Анткени ар бир тамактан соң бууга бышырылган пиязды жана айранды акысыз сунушташат. Чынында бышкан эттери табигый, кадимки кыргыздын өзгөчө нарындын эттерине даамы окшошуп кетет экен. Андыктан эттен жасалган тамактарын тамшануу менен жедик.
Өлкөдө Санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасы жөнүндө жобо бекитилген. Маалыматтык системасы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине маалыматтык автоматташтыруу системасын киргизүү максатында иштелип чыккан. Ошто өткөн иш-чарада жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын санариптештирүү түрлөрү талкуу болду. Санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине маалыматтык автоматташтыруу системасын киргизүү максатында иштелип чыккан. Анын негизги милдеттеринин бири болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин автоматташтыруу жана маалыматтык коомду калыптандыруунун техникалык жана технологиялык негиздерин өнүктүрүү болуп саналат. Жергиликтүү өзүн башкаруу органдар өзүнүн актуалдуу маалыматтан алыс болуп калган себеби деген регистрация учеттун баарысы башка мамлекеттик органдарга алып барып аткандан кийин өзүн башкаруу мамлекеттик органдарга актуалдуу маалымат жок болуп 19-жылдан бери биз ушу агенттик менен биргеликте ошонун үстүнөн иштеп азыр эми толтуруунун үстүнөн иштеп атабыз. Кийин ошол менен бирге сапаттын үстүндө иштешибиз керек. Учурда өлкө аймагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жеке жана юридикалык жактар менен натыйжалуу, туруктуу өз ара аракеттенүүсү, анын ичинде алар тарабынан сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү. Ошондой эле бул үчүн зарыл болгон маалыматтарды тоскоолдуксуз жана өз убагында алуу үчүн аракеттер көрүлүүдө. Аймактарда бул жаатта жүргөн иштер аягына чыгууда. Калктын 79% Санарип аймак долбооруна маалымат тутумуна системасына киргизилди. Учурда Санарип аймак бул ушул жарандардын сапаттуу кызмат көрсөтүүсүнө, калкты тейлөөсүнө абдан жакшы ийгиликтүү иштеп жатат. Бүгүнкү күндө берилген тапшырмалардын негизинде айыл өкмөттүн башчылары, айыл өкмөттүн жоопту катчылары жалпы адистери менен биргеликте ушул калктын чарба китептерин документтештирүү, электрондук маалымат тутумуна киргизүү иштери аяктоо алдында турат. Бирок учурда бир топ бизде ошол алдыда жасай турган дагы жумуштарыбыз бар. Бир эле ошол Санарип аймактын алкагында ушул тийиштүү ушул жарандардын калкты сапаттуу тейлөөдөгү, алардын ушул өз мезгилинде керектүү маалымат справкаларды алууда бир топ жеңилдиктер боло баштады. Буга чейин жарандар керектүү документтер үчүн айыл өкмөттөрдүн кеңсесинде кызматкерлердин чарба китептерин ачып, андан маалыматтарды издеп бүткөнгө чейин бир топ ыңгайсыздыктарды баштан кечирип келишсе, эми автоматташтырылган жумуштар ыкчам бүтөт. Жана ошондой эле бул система аркылуу коррупциялык факторлорду четтетүү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасында ачык айкындуулукту камсыз кылуу максаты коюлган. Андыктан Ош шаарындагы бул системага толук кирүү аракеттери учурда жүрүүдө. Азыр бизде кожолуктар 85%, себеп дегенде биз буга чейин областтар өтүп, Бишкек шаары менен Ош шаары өткөн эмес болчу да. Себеп дегенде бизде мурун булардын талабы боюнча жанагы чарба китеби деп коет. Айыл өкмөттөрдө чарба китеби бар. Бизде шаарда чарба китеп жок болгон үчүн биз кирген эмеспиз. Бизге мына апрель айынан башташты. Ошон үчүн бизде бир аз кечүү менен баштаган үчүн 100% эмес. Азыр бизде 85% ушул именно кожолуктардын саны боюнча. Элдердин саны боюнча да азыр иштер жүрүп атат. Система аркылуу ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймагында калкты жана үй чарбаларын талаптагыдай эсепке алуу дагы каралат. Эгерде система толук кандуу түндүк программага кирип алган болсо, Кыргызстандагы ошол мекемелердин баардыгы бириккен кезде, маселен, Кыргызстан жараны Кыргызстандын каалаган жеринде барып туруп, өзүнүн паспортун өз жөнүндө маалымат алса болот да. Паспорту берип эле, ошол оператордон сураса, баягы пини тергенден кийин ошол киши жөнүндө маалымат чыга берет. Кыргызстандын кайсы жеринде болсо да. Анын үчүн эми баардык мекеме уюмдар тутумга биригиш керек да. Ошол мезгилде гана муну алса болот да. Азырынча эми бүгүн иш жүрүп атат. Мен ойлойм, келечекте мунун баары ишке ашат деп. Аны менен катар маалыматтык система менен шайлоо, референдум өткөрүү мезгилинде шайлоочулардын тизмесин, референдумдун катышуучуларынын тизмесин түзүүдө маалыматтарды жыйноону жеңилдетүү жагы да каралган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Түрк дүйнөсүнүн даректүү тасмалар фестивали 7 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ага түрк мамлекетинин кесипкөй режиссерлору жана студенттер өз эмгектери менен катышкан. Быйылкы мамлекеттеги иш-чарага 9 мамлекеттен жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылууда. Аны менен катар жеңип алган документалдуу фильмдер ар бир өлкөлөрдө ноябрь айынын аягына чейин көрсөтүлөт.
Түрк дүйнөсүнүн 7-чи даректүү тасмалар фестивалы өтүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Татыктуу фильмдер сыйлыктарын тапты. Ага 23 өлкөдөн 260 фильм түрк дүйнөсүнө жана маданиятына көз карашы негизги темасы менен катышты. Бул иш-чараны уюштурган Түрк дүйнөсү журналисттер федерациясы эми 9 жеңүүчү өлкөлөрдө сыйлыкка ээ болгон тасмаларды көрсөтүүнү баштады. Алгач Истанбул шаарында старт алган бул демилге 2-чи Кыргызстанда Кыргыз-Түрк Манас университетинде өткөрүлдү. Максаты жаш киночуларды шыктандыруу жана түрк дүйнөсүнүн кино индустрия тармагында тажрыйба алмашуу, өнүктүрүү. Ortaya çıkan bu değeri kendi ülkelerimiz. Ортого чыккан бул баалуулукту өз өлкөлөрүбүздө, өзгөчө 7 түрк мамлекеттери баш болгон Түрк бирлигинде тарткандарды алгачкы өз ара бири-бирибизге жөнөтүү, көргөзүү, андан соң муну дүйнөгө жайылтышыбыз керек. Эң башкы максатыбыз бул. Урматтуу президентибиз Режеп Тайып Эрдогандын Азербайжанда түрк мамлекеттери уюмунун чогулушунда сүйлөгөн сөзүндө ортого койгон бир саясий эрк бар. Ал 6 мамлекет бир улут деген. Бул саясий эркти биздин маданий өңүттө биз журналисттер, адистер, киночулар, документалдуу фильмчилер катары толтурушубуз зарыл. Документалдуу фильм фестивалынын башкы миссиясынын бири бул 7 өзгөчө түрк мамлекеттеринде киночуларды, искусство адамдарын, журналисттерди бириктирмек. Бир чатыр алдында, бир уюшкандыкта жолуктуруу. Башкы максат. Gazetecileri bir araya getirmek. Профессионал жана студенттик тасмаларды түрк дүйнөсүнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген кесипкөй уюмдардын өкүлдөрүнөн турган калыстар тобу баалады. Студенттик категорияда 16 даректүү тасма финалга өттү. Даректүү тасмалар номинациясында кыргызстандык режиссер Шайыр Бактыбекованын Көпүрө тасмасы баш байгени жеңип алды. Бул кинофестивалга мен акыркы 5 жылдан бери жюринин мүчөсү болуп катышып келип атам. Эң баягы бизди кубандыра турган жагы ошол 7 жылдык тарыхында бир дагы жылы кыргыз киносуну, тагыраак айтканда Кыргызстандан качкан тасмалар байгесиз калган эмес. Дайыма ошол биринчи баш байгени, экинчи, үчүнчү, мына бүгүн дагы 2 студентибиз, бирөөсү баш байгени, бирөөсү атайын калыстардын призин утуп отурат да. Бул дагы албетте кичине болсо дагы кыргыз киносунун өсүүнүшүнө жана өзүнүн салымын кошуп атат. Уюштуруучулардын айтымында түрк мамлекеттеринин маданиятын бириктирип, бир үй бүлө болуп, бул ынтымакты дүйнөгө таанытуу. Иш-чараны 7 жылдан бери Түрк дүйнөсү даректүү тасмалар фестивалынын уюштуруу комитети гана эмес, Түрк дүйнөсүнүн маданият, искусство жана кино фонду, Түркия Республикасынын маданият жана туризм министрлиги менен Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги колдоп келет. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек. Ош шаарынын мэриясы Өзбекстандан 50 жаңы автобус алып келди. Бул үчүн шаар бийлиги Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду менен чогуу иш алып барган. Самарканд шаарындагы Сам авто заводунан чыккан бир автобустун баасы 37 миллион долларга бааланган. Бул жума ичи жаңы автобустар каттамга чыгат. Кошунбай Мамиев көп жылдар аралыгында Ош шаарынын жүргүнчүлөрүн ташып келет. Коомдук транспортто жүргүнчүлөрдү жакшы тейлөө үчүн сапаттуу автобустар болушу керек дейт. Айдоочу буга чейин Ош шаарына Орусиядан алынып келинген автобустарды айдап жүргүнчүлөрдү ташып келген. Анын тетиктерин таппай бир топ аракерчилик тартып келгенбиз деген айдоочу бул ирет жакынкы коңшу өлкөгө Самарканд шаарына атайын делегация менен чогуу барып, жаңы алынып келинген автобустарды жеринен көрүп келген. Анан бизде Ошто булардын сервиси бар экен. Ремонту тейлей турган. Ошону жакындыгын мем алып кеңешип туруп ушул автобусту алганга макул болдук да. Биз берки автобустарга караганда арзан экен дешип атат. Анан азыр 4 линияга кое турган болуп атат. Аябай жакшы. Кудай кааласа иштейбиз. Бул саларканы үнөмдөйт биз жагынан жеңил, кыска бурумдарда оңой бурулат да, баягы узун автобусту чоң жерден бурулат да, булар кичине как спринтер катары бурулуп берет да.
Шаарды муниципалдык каттамдар менен тейлөө оор маселе экендигин жергиликтүү бийлик моюнга алат. Буга чейин жүргүнчүлөрдү ташууда муниципалдык каттамдар 20% гана түзүп келсе, Өзбекстандан алынып келинген жаңы 50 автобустун келиши менен 6% көрсөткүч бир аз да болсо көтөрүлөт. Автобустардын ар бири 38 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Алар ушул жумада каттамга чыгат. Жаңы автобустарды шаардын сыртына чыгарууну көздөп жатышкандыгын жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинен билдиришти. 10 адырга чыгат, мына Амир Темирга чыгат, ошонун жолу менен жүрөт. Кийинкисин мына Жапалакка жетпей, мына Дача жак бар, ошол менен мына Южный Колоградок деп коебуз го. Ошол жак менен да линия коюп атабыз. Жапалак айлык башкармалыгынын ичине кирет, айылдын ичине. Анан дагы бир линияны карап атабыз. Себеби дегенде 3 же 4 линия деп атабыз. Бирдикти бөлүшүбүз керек. Себеби дегенде булар интервал менен жылат да. Бирөөсү кеткенден аркасынан бир 5 мүнөттөн кийин 6 мүнөттөн кийин бирөө кетиш керек. Ошол мүмкүнчүлүгүбүзгө карап, дагы бир 20 күндүн ичинде бир аз өзгөрүүлөр болот. Өзбекстандын Сама автозаводунда өндүрүлгөн Япониялык Isuzu маркасындагы газ менен жүрүүчү 350 автобус былтыр Бишкек шаарына да алынып келинген. Бул автобустар күйүүчү майды аз сарптагандыгы, техникалык мүнөздөмөсүнүн жөнөкөйлүгү жана баасы дагы жөөндүү болгондугунан улам Ош шаарына ыңгайлуу экендигин кала башчысы белгиледи. Жаңы алынып келинген автобустар шаардыктардын суроо талаптарын эске алуу менен эң керектүү болуп жаткан аймактарга атайын комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгынын негизинде 4 муниципалдык каттамдарга бөлүштүрүлдү. Ушул 50 автобусту бул өзгөчө ушул биздин шаардын четинде жашаган жашоочуларыбызга мындай бир шарт түзүп берели деп атабыз да. Ушул шаардын четинен ушул борборго, шаардын центрлерине келип кайра ушул келип кеткенге. Мындан кийин биз дагы ушундай эгер өзүндай бир жакшы көрсөтсө бул автобустар, биз дагы 50 автобус алып келели деген планыбыз бар. Андан кийин мындай центрде жүрүш үчүн мындан чоңураак жанагы низкополый деп коет, ушул мындан чоң автобустарды да алып келели деген планыбыз бар. Анан жана мен айта кеткендей, биз ошо азыр Европа өнүктүрүү банкы менен да иштер сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул биз жана 3-чү троллейбустук линияны кой берүү боюнча, жаңы 3 линия ачуу боюнча. Анан келечекте ушул биз баягы электроавтобустарды да алып келүүнү сүйлөшүп атабыз. Автобустардын баасы $37.000 бааланган 4 жаңы шаардык маршруттук линиялар иштелип чыкты. Алар Жапалак айыл аймагы, Туран жана Амыр Темир муниципалдык аймактык башкармалыктарына жаңы автобустук каттамдар чыгат. Жаңы коомдук транспорттарга дагы бус сервис мобилдик тиркемеси орнотулуп, жүргүнчүлөр жол жүрүүсүн алдын ала пландоого шарт түзүлдү. Автобустардын жол акысы накталай төлөм учурунда 10 сом, накталай эмес электрондук төлөм жүргүзсө 8 сом деп белгиленген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлар топтому менен Азия ТВ KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу, ошондой эле YouTube каналыбыздан дагы таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюта курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.